Урматтуу кыргыз элим, кымбаттуу мекендештерим, мынакей Динара саммитке окшоп провокаторлорго ишенбей, алданбай, итке кошуп ит болбойлу. Ит үрү берет, кербен жүрө берет. Алымдарыбызга чын ден соолук, узун өмүр. Биздин Кыргызстандын алымдары бири-биринен түшүнүктүү, бири-биринен акылдуу. Ошон үчүн мен айтар элем, азыр ар бир жаштарга туура жолду көрсөткөн, туура багытты берген ушу аалымдар. Ар бир кыргызды жамандыктан кайтарып, жакшылыкка чакырып, жакшылыкка үгүттөгөн ушу аалымдар, туугандар. Анан Американын ары жагында отуруп алып тантырагандарга, аларга Кудай өзү инсап берсин. Кыргыздардын ичинде эл бузарларды, эл душмандарыны Аллахым ошо алыс жака эле алып кетсин. Ачыгычы мен айтар элем. Ушу аалымдар биздин аалымдарды Америкада дагы, Россияда дагы, Дубай, башка өлкөлөрдө дагы аябай катуу сыйлашат. Катуу бир сый урматта тосуп алышат. Аны мен айтар элем, бул сөздөрдү динден кабары бар адам гана түшүнөт. Динди түшүнбөгөн адам, динди билбеген адам, динди тааныбаган адам менин сөздөрүмдү түшүнбөйт. Мен айтар элем, ушу аалымдарга чын ден соолук, узун өмүр каалап, ушундай аалымдардын дуасын алып, бул аалымдар ар бир кыргыздын жакшылыгында да, жамандыгында да бирге болуп жүрөт. Муну жалпы эл билет. Мына ушул аалымдар канчалаган кыргыздын жакшылыгында дагы, жамандыгында дагы бир болуп, ар дайым ысыгындагы соогуну бир тартып атат. Ошон үчүн айтар элем, ушундай аалымдарыбыз көп болсун. Ушулардын дуасын алайлы. Сый урматтуу болуп, өмүрлөрүн тилейли.